Бекназаров Атамбаев менен Жээнбековдун эрегишүүсүнөн өлкөдө реформалар жүрбөй жатат. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров Конституцияны өзгөртүү керектигин айтты. Бул демилгесин ал бүгүн 17-июнда маалымат жыйынында көтөрдү. Экс-президент менен азыркы президенттин эрегишүүсүнөн өлкөдө реформа жүрбөй жатат. Мамлекеттик кризис болууда. Бул башкаруу системасын өзгөртүү керек. Акаев, Бакиев, Атамбаев бир система менен иштешкен. Жээнбеков дагы ушул система менен иштөөдө. Бул системди жок кылыш керек. Атамбаев камалса абал оңолбойт. Конституциялык реформа жасап, президентти жана депутаттарды курултай алдында отчет берүүгө милдеттендирүү керек. Ал үчүн көз карандысыз курултай түзөлү. Мындан тышкары элдин өкүлүн эл шайласын. Ушуларды өзгөртпөсөк, азыркы чимкирик депутаттар кайра парламентке келет, деди Бекназаров. Атамбаевге кылмыш ишин козгоо үчүн токтом чыктыбы? 12-июнь күнү Жогорку Кеңеш депутаттары экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кылык жоругуна катуусун айтышып, ошол күнү эле мурунку президенттин кол тийбестигин алуу боюнча комиссия түзүп жиберишкен. Депутаттар капыл-тапыл эле мындай кадамга бара албайт болчу. Атамбаевга кылмыш ишин козголоруна аз убакыт калганын парламентарийлердин ушул жумадагы аракети ачыкка чыгарган. Депутаттар түзгөн комиссия Атамбаевдин дарегине айтылган дооматтарда чындык барбы же жөн эле куру сөзбү дегенди текшерип, ийне жибине чейин иликтеп фактыларды таап чыкса, жакынкы аралыкта парламенттин жалпы жыйынына алып чыгат. Депутаттар ал чечимди башка прокуратурага жиберип, мыйзамды көзөмөлдөөчү орган мыйзамсыз иштер болгонун тактап, Атамбаевге кылмыш иш козгоо үчүн кайрадан парламенттен кол тийбестикти алып салуу өтүнүчү менен кайрылат. Жогорку Кеңештин комиссия түзүлүп, ага кайсыл депутаттар мүчө болуп киргени тууралуу коомчулук кабардар болгон. Бизге жеткен маалымат боюнча башкы прокуратура 13-июнь күнү Алмазбек Атамбаевге кылмыш ишин козгоо боюнча токтом кабыл алыптыр. Азырынча бул чечим коомчулукка жарыялана элек. Кийинки жума депутаттык комиссия сунушун Жогорку Кеңешке алып чыкканда, башкы прокуратура дагы чыгарган токтомун парламентте жарыяланышы күтүлүп жатат. Ушул темп менен иш жүрсө, Атамбаев июль айына жетпей камакка алынышы мүмкүн, эгер кайын журтуна качып кетпесе эле.